بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. Оғылы бүткіл аламдардың Роббесі, бүткіл аламдардың жаратушысы Аллах Субханала Тағалама чексіз алқыш мақтауларды айтып, андан соң пайғамбарлардың мөрі, пайғамбарымыз Мұхаммад саллаллаху алейхи вассаламға, анын үй бүлөсүнө жана аны жакшылыкта ээрчеген бардык момун мусулмандарга Аллах Тағаламдын салаваттарын айтабыз. Бир туугандар, сүйүктүү пайгамбарыбыз Мұхаммад саллаллаху алейхи вассаламдын өмүр баянын окууну улантабыз. Демек өткөнкү акыркы сабагыбызда сиз менен биз улуу фатх болгон Меккенин фатхы жөнүндө сөз кылдык. Андан кийинки болгон Хунайн согушунун жөнүндө сөз кылдык. Демек пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ошентип Араб жарым аралындагы эң ошол дини борбор болуп эсептелген Меккени мусулмандар колго киргизди. Андан кийин пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам 10.000 аскер менен ошол Меккени колго киргизген болсо, ага дагы 2.000 аскер кошулуп Хунайн согушуна барды. Хунайн согушуну дагы мусулмандар башында утулуп баратып, кийин Аллах Субханала Тағала аларга жеңиш берип, утуп ал жерде өтө көп олжо алгандыгы жөнүндө сөз кылдык. Ошол олжолорду Жиарана деген жерге коюп койгон. Жана ошол Жиарана деген жерге койгондон кийин Мас'уд ибн Амр аль-Гайфари деген сахабасыны башчы кылып, ошол жерде жетекчи кылып, Жиаранада ошол олжолорду карап тургула деп өзү Таифка бет алат. Эмне себептен Таифка бет алат? Себеби Таифте Хавазин жана Сакиф уруулары ошол Таиф шаарына барып жашырынган эле. Таиф шаары бул ошол Меккенин түштүгүндө жайгашкан, Меккеге караганда бийигирээк, толуу жерде жайгашкан шаар болгондуктан ал жерге барып баш байнек деп атат. Ал жерде ушундай бир чеп болот. Ал чеби аябай эмне күчтүү, анча-мынча ушундай чабуулду неме кыла алган эмес, мындай чабуулдан коргоп берген ушундай күчтүү чеп болгондуктан Хавазин жана Сакиф уруулары ошол жерге кирип кетет. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам алардын артынан келип, өткөндө сабагыбыздын аягында айтып өттүк, ошол жерде бир топ күн ошолорду курчоого алып туруп калат. Ошентип пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам аларды немеге колго кирите албайт, аларды ута албайт. Бирок аягында эмне кылат? Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам кеткенге мажбур болот. Себеби ал жерде көп тургандыгы мусулмандардын ошол жерде жөндөн жөндө убакыт кетиргенине себеп болот. Ошентип пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам чечим кабыл алып, дээрлик 40 күн дегенден кийин анан Таифти таштап кетет. Таифти таштап кеткен себеби пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга сахабалардын бирөөсү ушундай кеңеш берет: Аллахтын элчи, булар түлкү сыяктуу элестетиңиз. Эгерде сиз азыр сабыр кылып турсаңыз, чыгат бир күн, барбир чыгат. Бирок эгерде таштап кетсеңиз, сизге барбир зыянын тийгизбейт дейт. Ан пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ошол пикири жагат дагы, ошол жерди таштап анан кайра Жиарана деген жерге келет. Жиарана деген жер жогоруда айтып өткөндөй мусулмандар жанагы Хунайнда түшүргөн олжолорду калтырып койгон жер болот. Ал жерде негизинен ошол олжолор Хавазиндин олжолору болгондуктан пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ошол жерде Жиаранага келгенден кийин дагы 10 күн күтөт. 10 күн күтүп, ошол балким Хавазиндиктер тауба кылып келип, ошол жерде исламды кабыл алып калса, ошол олжолорун кайра өзүнө кайтарып берейли деген максатта күтөт. Бирок тилекке каршы ал жерде жанагы Хавазиндиктер жана Сакиф уруулары эмне пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга боюн сунуп багынып келбейт. Анан пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ошол 10 күндөн кийин ошол олжолорду бөлүштүрүп бере баштайт. Караңыздар, бир туугандар, биз олжолордун ушунчалык көп өлчөмдө түшкөндүгүн баяндадык. Эми пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам сараң инсан эмес эле. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам берешен инсан болгондуктан ушундай ошол олжолордон түшкөн нерсени адамдарга ушундай көп деңгээлде берет. Жада калса ошол Араб жарым аралында жашаган бедуиндер деп коет. Жанагы биздин тил менен айтканда кыштак айылдык арабтар болот. Өтө мындай катаал жашоодо жашагандыктан корс пейил, ушундай каттуу кол болгон эл болгон. Ошолор пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Мухаммад ушундай берешендиктен коркпойт экен, Мухаммад берешен адам экен деп эмне ошол жердеги адамдар топтоо менен үйүр менен болуп келип пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдан эмне үлүш ала баштайт. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам, караңыз, Абу Суфиян ибн Харбка 100 анан кийин 40 окуя күмүш берет. Анан Абу Суфиян ошол жерде менин Язид деген балам бар, агачы дегенде, ага дагы куттум ошончо өлчөм берет. Муавия деген балам бар, агачы десе, ага дагы куттум ошондой эмне берет, өлчөмдө ошондой байлык берет. Анан Хаким ибн Хизамга 100 бөлүнөт. Хаким ибн Хизам бул пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын бир убагында душман эле. Харис ибн Харис бул дагы ал Келадага 100 берет. Ошентип пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам
кээ бирине 100дөн берсе, кээ бирине 50дөн берет. Элестетесизби бир туугандар? 100 деген элестетиңиз канчалыган акча? 100. Эми азыр 40 окуя күмүштү эсептебегенде 100дөнүн өзү канчалыган акча? Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бир адамга ошондой башчы болгон адамдардын бирөөсүнө эле ошондой эмне берип жатты. Анан ошентип жанагы ошол Араб жарым аралындагы, айрыкча ошол Меккенин айланасындагы бедуин урлар Мухаммад кедейчиликтен коркпойт экен, келсең сураган нерсең берет экен деп ушунчалык деңгээлде пайгамбар саллаллаху алейхи алдына келип, оролуп ошол жерде жыйылып пайгамбар саллаллаху алейхи сурап, пайгамбар саллаллаху алейхи сураган нерсесин берип турду. Ошол учурда пайгамбар саллаллаху алейхи ушунчалык ороп, пайгамбар саллаллаху алейхи кысып салгандыктан пайгамбар саллаллаху алейхи айтат эле: адамдар, чындыгында менин шапанымды жон койгула. Мен дейт, эгерде Аллахтын менин жаным анын колунда болгон затка касам ичип айтамын, ошол Тихама деген өрөөн болот. Тихама өрөөнүндөй байлыгым болсо, ошол байлыкты силерге берүүдөн коркпоймун дейт. Баарыңарга бөлүп берем дейт. Ошентип жанагы жерде ушунчалык көп өлчөмдө эмне байлык алышат адамдар. Бир эле адам 40дан, 50дөн, 100дөн ушундай көп байлык алып, эмне кылат? Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ошолордун жүрөгүнү исламга тартат. Андан кийин Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өзүнүн үлүшүн алат, хомус деп коет. 5тен 1 ошол түшкөн олжонун 5тен 1 бул пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын өзүнүн үлүшү болуп эсептелет. Ал үлүштү пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өзү каалаган жака сарптайт. Анан ошол эле учурда жанагы ошол Хунайн согушуна катышкан жоокерлер дагы эмне өзүнүн үлүшүн берет. Жөө аскерлерге 40тан төө берет. Ал эми атчан аскерлерге жок, жөө аскерлерге 4 төө 40 кой берет. Ал эми атчан аскерлерге 12 төө 120дан кой берет. Ошентип баардыгы өзүнүн үлүшүн алат. Бирок ошол учурда бир окуя болот. Ал кандай окуя десеңиз, ансарлардын ичинде ушундай сөз тарап кетет. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бар бир Курайш элини жогору коюп, бизге караганда Курайшка көбүрөөк берди деген эмне пикирде калып калышат. Акыйкат өзү чындап үстүртөн көз караш болгондо ошондой эле. Ансарларга дээрлик эч нерсе берген эмес. Көпчүлүк үлүштөр ошол жерде мухажирлерге жана динди жаңы кабыл алган Меккенин элине болгон эле. Жанагы жерде пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга ансарлардан Саад ибн Убада келип, ансарлардын ичинде ушундай сөздөр тарап атат. Сизди ансарларды таштап коюп, өзүнүн элине көбүрөөк олжо бөлүштүрүп койду деп айтты дегенде пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам: "О Саад, дейт, сен эмне деп айтасың десе, мен дагы ошол ансарлардан бирөөсү эмесминби?" дейт. Демек Саад дагы ал сөзү менен мен дагы ошол эле сөздү айттым дегенди эмне пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга түшүндүрөт. Ошондо пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам макул ансарларды чогултун деп эмне ошол жерге чогултат. Баары ошол ансарлар келет. Анча-мынча мухажирлер да келип отурат. Ошондо пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Аллах таалам улуктап, анан ансарларга кайрылып: "О ансари жамааты" дейт. Караңыздар, ансарилер булар пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Меккеден Мединеге көчүп барганда, Ясрип, ал убакта Ясрип шаары болгон, Ясрипте ушундай эмне эшигин ачып пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды күтүп алып, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга башбаанек берип, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын дининин тарашына жардам берген эл болгон. Ошолор ансари деп аталып калган. Ансарилер деген жардам берүүчү, нусрат кылуучу дегендер. Демек ошол жерде жанагы ансарилерди пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ушундай сөз менен соротот. Силер жөнүндө мага кээ бир сөздөр жетип келди дейт. Менден иренжип майда чүйдө сөздөрдү айтыпсыңар. Мен силерге Мадинага барган учурда силер караңгылыкта жашайт элеңер. Анан Аллах таалам мен себептүү силерди туура жолго багыттады. Караңыз, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өзүнүн Аллах таалам ошол ансарилерге пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам аркылуу берген нематтарын эскере баштады. Сиздер бир караңгычылыкта жашаган эл элесиздер го. Мен себептүү Аллах субхана ва таалам сиздерди жарыктыкка алып чыкты го. Сиздер бири-бириңиздер менен душман болуп, эмне ауыз хазырач болуп согушуп, төлүктүү согушуп жүргөн учурда мен келип сиздер дос болдуңуздар го. Мен келип сиздердин жүрөгүңүзгө үлпөт кирип, сиздер бир тууган болдуңуздар го. Мен барганда сиздер кедей жашайт элесиздер. Мен баргандан кийин Аллах таалам ушул рызык эшиктерин ачып, силер бай болдуңуздар го деп пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам эмне ошондой сөздөрдү айтат. Анан ошондо ооба ошондой болгон дейт. Анан ансарилерге айтат, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жооп бербейсиңерби? Ушул чындыкпы дейт. Албетте чындык, о Аллахтын элчиси деп. Ошондой дегенде пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам: "Анда силер дагы айткыла. Аллахтын элчиси, сиз эч ким сизди башбeenек бербей, эч бир шаарга батырбай койгондо, өзүңүздүн элиңиз өзүңүздү кууп чыкканда сизди башбаанек берип, сизге жардам берип, сизди өзүбүздүн элибизден кылып тосуп алган биз элек го деп айтпайсыңарбы?" деп пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жанагыларга айтат. Ошондо ансарилер айтат: "Жок, Аллахтын элчиси, биз андай нерсени айтпайбыз" дейт. Ошондо пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам: "О ансарилер" дейт, "арзубаган бир аз дүйнө үчүн менден капа болдуңарбы" дейт. Арзубаган бир дүйнө үчүн. Чындыгында бул дүйнө Аллах тааламдын алдында чымындын канатынчалык орду жок, бир туугандар.
Мен бир коомду исламга кирип калуусун каалап, ошол арзыбаган дүйнөнү берсем дейт. Караңыздар, бир коомду исламга бекем болуп, ислам динине кичине жүрөгү оодарылып, ошол дүйнө себептүү кичине имандар бекем болуп калуусу үчүн ошондой дүйнөнү берген болсом, силерди өз исламыңа, мындайча айтканда, силерди өз исламыңарга таштадым го дейт. Ансарилер дейт. Адамдар мал койлорду алып үйлөрүнө кайтып барган учурда, силер Аллахтын элчисин алып үйүңөргө кайтып барасыңар го дейт. Караңыздар, кандай сонун сөздөрдү айтты. Силер Аллах Тааламдын элчисин алып үйүңүзгө кайтып барасыңар го дейт. Мухаммадтын жаны анын колунда болгон затка касам ичип айтамын дейт. Эгер хижрат болгондо мен сөзсүз ансарилердин бирөөсү болмокмун дейт. Дүйнөдөгү баардык адамдар бир өрөөндө болуп, ансарилер бир өрөөндө болсо, мен сөзсүз ансарилер болгон өрөөндө болмокмун дейт. Ошентип пайгамбар саллаллаху алейхи ушундай улуу сөздөрдү айтканда, жанагы жерде ансарилердин сакалдары суу болуп кеткенге чейин ыйлайт. Ошол кылган иши туура эмес экендигине өздөрү ынанып, ушул жерде пайгамбар саллаллаху алейхи кечирим сурап, "О Аллахтын элчиси, мына биз алган олжоңго бардыгына сиз татыктуусу, сиз каалагандай өзүңүз бөлүңүз" дейт. Биз эч нерсе албайбыз дейт. Акыйкатта бир туугандар, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам менен бирге кеткендиги жакшыбы, же болбосо жүзтөө алып кеткендиги жакшыбы десе, ансарилер шек күмөнсүз бир туугандар пайгамбар саллаллаху алейхи тандайт эле. Ошол себептен шайтан кичине аларды ойноп койгону, шайтандын азгырыгына түшүп калгандыгын өздөрү байкап калып, кийин тауба кылып, Аллах Тааламдан кечирим сурап, эмне кылды? Пайгамбар саллаллаху алейхи алдынан дагы эмне кылды? Кечирим сурады. Бир туугандар, акыйкатта ансарилерге берилген нерсе бул жанагы адамдарга берилген жүзтөө, 200 алдында эч бир кадыр баркы жок эле. Ансарилерге Аллах субханаху таала пайгамбар саллаллаху алейхи берди. Пайгамбар саллаллаху алейхи ансарилер менен кетет, жана ансарилер менен бирге болот бир туугандар. Ошол нерсени эмне ансарилер эске албай калды эле. Ошентип жанагылар эмне кылган нерселерине өкүнүп, анан пайгамбар саллаллаху алейхи кечирим сурайт. Ошол эле учурда көп өтпөй Хавазиндин элчилери келип калат. Хавазин жанагы Хунайнда согушкан, пайгамбар саллаллаху алейхи каршы согушкан эл эле. Ошолордун башчылары Зухайн ибн Сурат менен Абу Буркан пайгамбар саллаллаху алейхи алдына келип, пайгамбар саллаллаху алейхи алдында исламды кабыл алат. Анан исламды кабыл алып, пайгамбар саллаллаху алейхи ушул нерсени сурайт: "Биздин олжо бала чакабызды, мал мүлктөрүбүздү олжо кылып алдыңыздар, ошону берсеңиздер жакшы болот эле" дейт. Ошондо пайгамбар саллаллаху алейхи айтат: "Мен сиздерди чындыгында" дейт, 10 күн келип, ошол Табуктан келгенден кийин дагы 10 күн күттүм. Ошол сиздер келип калсаңыздар артка кайтарып берейин" дейт. Эми адамдарга таратып бердим. Эми адамдардын мүлкү болуп калды. Эми дейт, азыр сиздер пешин намазын окуйбуз, ошондо келиңиздер, биз менен пешин окуп, анан кийин менин атымды коюп, ошол адамдардан өзүңүздөр сураңыздар дейт. Анан ошентип пайгамбар саллаллаху алейхи айткандай, жанагылар келет, ошол жерде намаз окуп бүткөндөн кийин, пешин намазынан кийин туруп, анан кийин жанагы адамдар, Хавазиндин элдери, ошол олтурган мусулман, ошол олжа алгандардын баарына кайрылып: "Адамдар" дейт, "ушул олжа алдыңыздар эле, мен Аллах Тааламдын элчисине ортого коюп сураймын, ошол олжомду кайтарып бериңиздер" дейт. Анан ошол жерде пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жанагы айтаардан мурда бир нерсени айтат: "Сиздер" дейт, "экөөнүн бирөөсүн тандаңыздар" дейт. "Сиздер үчүн бала чакаңыздар жакшыракпы, абзелирээкпи, же болбосо мал мүлкүңүздөрдү алган абзелирээкпи? Экөөсүнүн бирөөсүн аласыздар" дейт. Ошондо албетте биздин абийирибиз болгон бала чакабызды кайтарып алабыз дейт. Анан ошол жерде жанагы Зухайр ибн Сурат менен Абу Буркан туруп ошентип сураган учурда пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Чындыгында булар ислам эмне? Исламды кабыл алып келишти. Эгерде ошол алган немелериңизди, олжолоруңузду берип койсоңуз жакшы болот эле" деген максатта ошол сөздү айтканда, заматта эмне кылат? Ансарилер жана мухажирлер жооп берип, пайгамбар биздин алган мүлкүбүз пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга деп эмне кайтарып беришет. Бардыгы ошентип кайтарып аткан учурда Акра ибн Хабис деген адам турат дагы: "Мен туткундарды кайтарып бербейм" дейт. Анын артынан Бану Фазардын башчысы Уайн ибн Хисан турат. Анан Бану Сулаймдын башчысы Аббас ибн Мирдас турат. Ошолор туруп: "Биз дагы кайтарып бербейбиз" дейт. Анан Мирдастын уурусу, Бану Сулайм уурусу: "Жок, биз кайтарып беребиз" дейт. Анан ошентип жанагы жерде кичине эмне талаш болуп кетет. Анан пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ордунан турат да ушундай дейт: "Чынында бул коом" дейт, "мусулман болуп келди" дейт. "Мен дагы алардын туткундарын бөлүштүрүп, мүмкүн болушунча создуктурдум. Колумдан келишинче ушулар келип калса кайра арткына кайтарып берүүнү кааладым. Бирок кечиккендиктен мен силерге бөлүп бердим эле" дейт. "Эми" дейт, "эгерде сиздер жакшы макул көрсөңүздөр, ушулардын алган туткундарды кайтарып бериңиздер" дейт. "Мен Аллахка касам ичип айтамын, кийинки түшкөн туткунда сиздерге 6 эсе көбүрөөк кылып беремин" дейт. Ошондо пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга бардыгы эмне ошол алган туткундарыны, Хунайн согушунда алган туткундарды бардыгын кайтарып берет. Бир гана Уайн ибн Хисн деген бир кемпирди эмне олжо кылып алган болот.
ошону кайтарып бербей коет, бирок тарыхчылар кийин аны кайтарып берген деп айтышат. Ошентип жанагы эмне Хавазин жана Сакиф уруулары дагы исламды кабыл алып, ошол жерде мусулмандардын сабына сап кошулуп, мусулмандардын санына сан кошулуп, ан сайын мусулман үммөтүнүн эмне ушундай чегарасы дагы, мусулмандардын саны дагы кеңейет, көбөйөт, чоңоет. Андан кийин пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ошол Зулкаданын бул 8-жылы бул хижра жылынын 8-жылы болуп, Зулкаданын аяк жагы болуп калат. Демек, дээрлик Зулкаданын башы болгон убакыт болот. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ошол Жарана деген жер болот. Жарана бул бүгүнкү күндө Меккеден, Кабадан 27 километр алыстыкта жайгашкан ушундай өрөөн. Ошол жерден пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ихрам байлайт дагы, анан пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ошол жерден эмне умрага ниет кылып, анан умра кылат. Ошентип келип умра кылып, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам умрадан кийин анан кийин Мединеге кайтып барат. Демек, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын бул умрасы канчанчы умра болуп эсептелет? 3-чү умра болуп эсептелет. Караңыздар, Худайбия келишиминде бир умра кылган, туура тавафка кире алган эмес, бирок умра кылып кеткен. Андан кийинки жылы эмне Умратул Казага келип кеткен. Эми мынал 3-чү умрасы болот. Анан коштошуу ажылыгына келип дагы бир умра кылат. Ошентип пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өмүрүндө 4 жолу умра кылган жана 1 жолу ажылык кылган. Ушул нерсени жакшылап эсиңиздерге тутуп алыңыздар, бир туугандар. Демек, Меккенин ачылыш жылы ошол тактап айтканда хижранын 8-жылы Меккени фат кылганда ошо кайтып баратып дагы умра кылган. Андан кийин пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Мединеге кайтып келди. Ошол эле учурда Меккеге өзүнүн өкүлдөрүнү калтырып койду. Анан Мединеге кайтып келгенден кийин пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам тез арада ошол жердеги адамдарды, исламды кабыл алган адамдарды чогултуп, жетек ушундай башчы кылып шайлайт дагы, ар бир ууруга зекетти жыйнап келүүгө адам жөнөтөт. Ошол эле учурда мусулмандарга зекет жыйып келүүгө өкүл жөнөтөт. Ал эми мусулман эмес, бирок мусулмандардын астына жизия төлөөгө разы болуп, мусулмандардын карамагынын астына өткөн адамдарга жизиясын төлөп келүүгө адамдар жөнөтөт. Ошентип пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бардык урууларга эмнени жөнөтөт? Бул ошол 9-жылдын Мухаррам айында болот. Дээрлик Мухаррам жана Мухаррам айынан кийинки Сафар айларында болот. Ошол 2 айда мусулмандардан эмне зекет жыйылат. Зекет, бир туугандар, караңыздар, ислам мамлекетинде, ислам өкүм сүргөн жерде милдеттүү түрдө чогултулат. Караңыз, бүгүнкү күндө зекет бул эми ыйманы бекем болгон адамдар гана берет. Аллах Тааламдан коркуп, эртең Аллах Тааламдын азабына дуушар болуп калбайын деп, бүгүнкү күндө акыйкатта бир туугандар ыйманы бекем болгон адам гана берет. Ал эми ислам өкүм сүргөн учурда каалайбы, каалабайбы, жакшы көрөбү, жакшы көрбөйбү, милдеттүү түрдө шарият эмне ошол адамдардан алат. Кадимкидей бүгүнкү күндө сиз менен биз жашаган заманда налогторду жыйып кеткен сыяктуу ислам өлкөсүндө ошондой зекетти жыйган адамдар болот. Алар бир жылда бир келип зекеттерди жыйып кетет. Бул эмне исламдын буйругу, бир туугандар. Аллах субханаху ва тааламдын буйругу. Бул эмне Аллах субханаху ва тааламдын буйругуну милдеттүү түрдө аткарыш керек. Сөзсүз түрдө ошол эмне зекет жыйылыш керек жана зекеттин бериле турган элдери бар. Ошол зекет байлардан алынып кедейлерге сарпталыш керек. Караңыздар, бир туугандар, бул нерседе албетте азыр зекетке кирбейбиз, бирок бир нерсени айтып коюуну жакшы көрүп турабыз. Бир туугандар, зекетти байлардан алып кедейлерге берүүдө бул эмне чоң жакшылык бар. Эң чоң жакшылыктардын бирөөсү кедейлер менен байлардын ортосундагы эмне үлпөттүүлүктүн ашуусу, бири-бирине болгон сүйүүнүн ашуусу. Себеби кедейлер өзүнүн эмне ушундай оокаты байлар тарабынан келип аткандыгын билгенде байларга болгон сүйүүсү артат. Эми качан байлар зекет берүүдөн тыйылган болсо, кедейлердин аларга болгон жек көрүүсү ачат дагы, анан мүмкүнчүлүк болгон учурда ошол байлардын байлыгын тонуп алганга аракет кылышат. Бул караңыздар, бул Аллах субханаху ва тааламдын буйругунун астында кандай жакшылыктар бар. Ошентип пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын буйругу менен ар бир ошол өкүл кылган адам ошол урууларга барып, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын карамагынын астына өткөн, тактап айтканда ислам өлкөсүнүн карамагынын астына өткөн элдерге барып зекеттерди жыят. Ошол эле учурда жизияларды дагы жыят. Андан кийин пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам анча-мынча сарияларды дагы жиберип турат. Сариялар деген пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өзү кошулбаган, бирок пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам буйругу менен ошол согушка аттанып чыккан эмне жортул десек болот, ошолорду сария деп коет. Ошондойлор жөнөтүп турат. Эмне себептен дегенде, Араб жарым аралынын айрым региондорунда караңыздар, тынчтыкты орнотуу үчүн, стабилдүүлүктү сактап калуу үчүн эмне ошондой кадамдарга барат. Себеби пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам, караңыздар, жанагы кээ бир исламга жаңы келген арабтар пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга зекетти бербейбиз деп тополоң чыгара баштагандын алдын алат. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга каршылык көрсөткөндөрдүн алдын алып, ошентип эмне анча-мынча сарияларды жөнөтүп турат. Ошол сариялардын бирөөсү
Бану Тамимге жіберілген сария. 9-жылы Мухаррам айында пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам Уайна ибн Хисм деген сахабасыны башчылыгында Бану Тамим жеріне 50 ат жандан турган сарияны жібереді. Ошол Уайна ибн Хисм күндүз уктап түнү жүрүп барып, Ерме чөлдө жанагы неме кылып, ошол талалап жүргөн арабтарга Бану Тамим урусуна кол салып, ошол жерде эмне кылат, жанагыларды колунан келишинче өлтүрөт, анан кийин өлбөгөндөрүнү колго түшүрүп олжо кылып алып келет. Ошол жерде олжо 10 эркек, 21 аял жана 30 баланы туткунга түшүрөт. Аны пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам эмнеге Мединеге алып келип, ошол пайгамбар саллаллаху алдына алып келип Мединеге калтырып коюшат. Ошентип пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам аларга эмне кылат, тийбей турат. Ошондо жанагылар келет. Ошол Бану Тамим урусу келип, алар мындай айылда жашагандыктан бир туугандар караңыздар. Сахабалар пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын талимин алышкан, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын тарбиясын алышкан. Ошондон сахабалар бир туугандар пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга эң сонун кулк мүнөз, эң сонун адеп ахлак менен эмне мамиле кылышат эле. Бирок башка жаңы келген арабтар же болбосо ошол бедуиндер пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга кандай амал кылбайт эле. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга ошол өзүнүн айылында бир жөнөкөй адамга мамиле кылгандай мамиле кыла берет эле. Сахабалар эч качан эй Мухаммад деп пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга кайрылган эмес. Эй Аллахтын элчиси деп кайрылат эле. Бул шарапаттуу Аллах субханаху таала тарабынан берилген шарапаттуу амал, ушундай наам болгондуктан пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды эй Аллахтын элчиси деп кайрылат эле. Бирок эмне, арабтар ошол бедуиндер келгенде эй Мухаммад деп кайрылат эле. Ошондуктан сахабалар айтат, биз пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга көп суроо берүүдөн уялат элек дейт. Бирок арабтар келгенде биз сүйүнөт элек дейт. Алар уялбастан пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдан бардык нерсени сурай берет эле. Биз ошол сураганда пайдалана алат элек. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жооп бергенде биз ошол жооп бергенинен артынан илим алып алат элек дейт. Эгер десеңиздер, Умар ибн Хаттаб радыйаллаху анхунун жанагы биз ушундай олтурган учурда бир киши келди. Ал жат десек, мындай сапардан келгенге окшоп көрүнбөйт. Мединеден дейинсек, Мединенин эли эч ким тааныбайт аны деп, ошо Жибрил алейхиссаламды сыпаттап берет. Ошондо Жибрил алейхиссалам дагы өзүнүн ошол айылдан келген бедуиндерге окшоп көрсөтүш үчүн эй Мухаммад деп кайрылат. Эгер билген болсоңуздар, эй Мухаммад деп. Себеби бедуиндер эй Мухаммад деп кайрылган. Бирок бул бир туугандары адепсиз кайрылуу болгон. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга адепсиз кайрылуу эй Мухаммад деп кайрылыштык. Ошондуктан жанагы жерде Бану Тамимдагы пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга келгенде ызы-чуу кылып пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын башын оорутуп жиберет. Ушунчалык көп ызы-чуу кылгандыктан азыр пешинде окуйлу, анан пешинден кийин сүйлөшөбүз деп пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам пешинде окуйт, пешинден кийин анан кийин жанагы жерде олтурганда анан ошол Бану Тамим өзүнүн чечен, кызыл тилдүү болгон чечен инсанды чыгарып, Уттарит ибн Хаджаб деген адамды чыгарат. Анан жанагы ушунчалык чечендик менен сөздөрүн айтып бүткөндөн кийин пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өзүнүн ушундай чечен жанында жүргөн адамды Кайс ибн Шимасты чыгарып жооп берме болго дейт. Анан пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын атынан, мусулмандардын атынан жанагыга жакшынакай кылып жооп берет. Анан жанагылар өзүнүн арасынан эмне Забиркан ибн Бадр деген ошондой акын болот, акынды чыгарат. Чыгарып туруп ал өзүнүн ушундай Аллах тааланын берген жөндөмдүүлүк менен акындык чеберчилиги менен ушундай ырсаптарын төккөндө пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өзүнүн ушундай акыны болот. Ал Хасан ибн Сабит болот. Хасан ибн Сабитти чыгып туруп жооп берген дейт. Жанагы жерде Хасан ибн Сабит чыгат дагы сонун кылып өзүндөй кылып, андан дагы сонун кылып жооп берет. Ошол учурда ошол жерде олтурган бир аксакал, ошо Бану Тамим менен келген аксакал Акра ибн Хабис таң калып ушундай деп айтат: "Мен Аллахка касам ичип айтамын" дейт. "Биздин чечен, кызыл тилдүү чечен адамыбызга караганда силердин чечениңер, силердин ушундай кызыл тилдүү чечениңер күчтүү келди" дейт. "Биздин акыныбызга караганда силердин акыныңар күчтүү келди" дейт. Караңыздар бир туугандар, бул жерден эмнени айтып кетсек болот бир туугандар, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам кээде кээ бир адамдарга динди жеткизүү үчүн өздөрүнүн методун колдонгон, өзлөрүнүн ыкмасын колдонгон, эгерде ошол ыкма арам болбой турган болсо. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын ошол келген доору, тактап айтканда 7-чи кылым бир туугандар, ушундай арабтарда поэзия, пикке дейт, мындай чокуга чыккан учур болгон. Бир туугандар, арабтарда бүгүнкү күнгө чейин ошол жахилият доорунда ырдалган ырсаптарыны бүгүнкү күнгө чейин арабтар окуп ошондон сабак алышат. Андан кийин мынчалык күчтүү акындар чыккан эмес бир туугандар. Караңыздар, ислам доору дагы мынчалык күчтүү арабтарда акындарды даярдаган эмес. Ушунчалык деңгээлде акындык күчтүү болгон, поэзия илими деп коет бул нерсени. Ушунчалык деңгээлде акындык күчтүү болгон бир туугандар, караңыздар, аттын үстүнө ат жабып согушта бараткан адам төккөн ырсаптарыны бүгүнкү күндө олтуруп илхамы келип, караңгы түндө чырактын астында
олтуруп жазган акындан дагы эмне жакшынакай ырсаптарын төгүп койгон. Ушунчалык өзүнүн ырсаптарын, өзүнүн эрежелери болот, өздөрүнүн ушундай мындай айтканда жолдору болот. Аны арабтар өздөрү аябай жакшы билет. Канчалык деңгээлде кооз болсо, канчалык деңгээлде бири-бирине уйкашкан болсо, канчалык деңгээлде ошол эрежелерге дал келген болсо, ошончолук ошол ырсаптар күчтүү болуп кете берет. Караңыздар, эми пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам келген доордо ушунчалык эмне араб поэзиясы чокуга чыгып турган учур эле. Бирок пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам алып келген аяттын бир эле аят ушунчо поэзияны күчтүү билген адамдарды алсыз калтырган. Бул да болсо Аллах субханаху ва таала пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды Кур'ан менен жөнөттү. Кур'андын бир аяты ушунчалык ошол илимди терең өздөштүргөн адамдарды алсыз калтырган. Куттум Иса алейхиссалам бир туугандар медицина илими ушунчалык чокуга чыгып турган учурда Иса алейхиссалам келип ошол медицинаны чокуга чыгарып турган адамдарды Аллах тааламдын изни менен өлүктү терилтип, жанагы пес болгон ооруну сакайтып, таз болуп ооруган адамда чачын чыгарып жибергенде жанагы адамдар алсыз калган, жанагы жерде алсыз калган. Бүгүнкү күнгө чейин бир туугандар пес оорусунун дарысы табыла элек. Билиңиздер, пес оорусунун дарысы бүгүнкү күнгө чейин таздык менен ооруган адамдардын дарысы табыла элек. Ошол учурда Иса алейхиссалам келип ошону эмне кылганда, ошол нерсени Аллахтын изни менен көрсөткөндө бир туугандар жанагы жерде алсыз калышкан. Муса алейхиссалам бир туугандар, караңыздар, сыйкыр ушунчалык өнүккөн учурда, сыйкыр чокуга чыккан учурда келген. Бүгүнкү күндөгү бир туугандар сыйкырчылар, тактап айтканда бакчылар, ушул сыйкыр менен алек болуп аткан бакчылар бир туугандар Муса алейхиссаламдын доорундагы сыйкырчылардын тырнагынын учуна дагы тең келбейт бир туугандар. Муса алейхиссаламдын убагындагы сыйкырчылар бир туугандар жыгачты таштап жылан кылып жиберишкен. Таякты таштап жылан кылып жиберген доорду Муса алейхиссаламды Аллах таала эмне менен жөнөттү? Аса менен жөнөтүп, асаны ташла деди. Аса жыланга айланып туруп, жанагылардын жыланын жеп койгондо, ошол жерде эмне сыйкырчылар өздөрүнүн алсыз экендигини, бул илим Муса алып келген илим сыйкыр эмес экенин билгенден кийин эмне кылды? Ошол замат сажда кылдышты. Куттум Иса алейхиссалам жанагы ооругандарды дарылап, өлүк адамды тирилтип койгондо, ошол жерде медицина илимини терең түшүнгөндөр Иса алейхиссаламга иман келтирген. Поэзия илимин ушунчалык терең өздөштүргөн арабтар пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам алып келген бир аятка каршы эч нерсе айта албаганда, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын чыныгы пайгамбар экендигин билгенде эмне кылышкан? Өздөрүнүн алсыз экенин билип туруп ошол жерде исламды кабыл алышкан. Демек көрдүңүздөрбү? Аллах субханаху ва таала ар бир коомго өздөрү ушунчалык өнүгүп, ушунчалык чекке жеткен нерсеси менен пайгамбарларды жөнөткөн. Жана пайгамбарларды ошол нерседе эң күчтүү кылып койгон Аллах таалам өзүнүн изни менен, жана алар эмне кылган? Ошол эл ошол нерседе пайгамбарларды чыныгы пайгамбар экендигине якын менен ишенишкен. Себеби сыйкырчылар билген, bundan кийин уже сыйкырчылыктын, андан өткөн сыйкырчылыктын эмнеси жок экендигини, наркы этабы жок экенин билгендиктен Муса алейхиссалам келген бул аччык Аллах таалам болгон гана мужиза. Bundan өткөн эмне? Бул сыйкырчылык эмес деп ошол замат саждага барышкан. Демек пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам дагы бир туугандар ушундай эмне акынчылык өнүгүп турган учурда эмне ушундай эмне Кур'ан аяттары менен келди. Ошол эле учурда бир туугандар пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам акындарга Кур'ан менен гана жооп бербестен, кээ бир учурда өзүнүн пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын астында исламды кабыл алган Хасан ибн Сабитке окшогон күчтүү акындары болгон. Ошол акындарыны эмне кылган? Ошондой майданга салган, чыккын деп. Куттум согуш майданында Али ибн Аби Талибти, Хамза ибн Абдул Мутталибти, же болбосо ошол сыяктуу баатырларды, Зубайр ибн Авам, же болбосо ошол сыяктуу баатырларды чыккын дагы мол капырлар менен согушкун деген сыяктуу пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ушундай жерлерде бир туугандар чыгып туруп башын алып койчу Умар дебейстен, болбосо айтса болот эле, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам менен талашып атат, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга катуу сүйлөп атат, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын мындайча айтканда хакысына акарат келтирип атат. Бирок пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам эмне? Өздөрүнүн ыкмасы менен эмне кылды? Өздөрүнүн ыкмасы менен өздөрүнө каршы адамды койду дагы, ошол адам эмне? Аларды алсыз калтырды. Демек пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бүт тараптан эмне кылган эле? Аллах таалам тарабынан жардам менен кубатталган эле. Ошол эле учурда пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам астында жүргөн адамдар пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды мүмкүнчүлүк болушунча эмне? Жеңишке жетүүгө кызыктар эле. Ошентип пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын ушундай ырчылары жанагы жерде эмне? Аларды алсыз калтырып, жанагы жерде адамдар ошол замат эмне? Иманга келишти. Ошо Бану Тамим оорусу ошол жерде иманга келип, бардыгы эмне? Мусулман болушат. Ошондой бир канча сариялар болот. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Хутба ибн Амирди сарияга жөнөтөт. Ошондой эле Бану Кылабага жиберилген сария болот. Алкыма ибн Мужаззир сариясы болот.
Бул сариялар албетте тарыхта өтө чоң болбогондуктан бул нерсеге токтолбойбуз. Али ибн Аби Толиптин бутту талкалоо үчүн пайгамбар саллаллаху алейхи жибергендигине токтолобуз бир туугандар. Али ибн Аби Толипти караңыздар, 9-хижра жылынын Роббиул Аввал айында, демек 9-жылдын 3-айында Тай урусуна Фульс деген бут кудайын талкалоого жөнөтөт. Али ибн Аби Толип өзү менен 150 адамды алат дагы, ошол жерге барып, ошол эмне Тай урусунун Фульс деген бутуну талкалашат. Ошол жерде адамдар менен согушуп, өлтүрө турганын өлтүрүп, анан эмне кылат? Бардыгын талкалап, жанагы буттарды талкалайт. Бир туугандар, караңыздар, макасиди шария деген нерсе бар. Шариятыбызда шариаттын максаттары бар. Шарият өкүм сүргөн жерде, шарият мындайча айтканда Аллах Тааламдын дини орун алган жерде бир туугандар, буттардын болуусу, буттар Аллах Тааламдан бөлөк нерсеге сыйынылуусу бул Аллах Тааламдын шариятына каршы келген нерсе. Ошондуктан шарият өкүм сүргөн жерде мындай нерселер мамлекеттик деңгээлде талкаланат. Жөнөктүүбү? Мамлекеттик деңгээлде талкаланып, эмне мамлекет бул нерсеге, мусулмандардын үстүндө турган падышалары жана ошол жетекчилери бул нерсеге кызыктар болуп талкалаганга буйрук берет. Эмне себептен? Себеби бир туугандар, караңыздар, жашоодо күнөөлөр экиге бөлүнөт. Чоң күнөө, анан кийин чоң күнөө дагы өзү экиге бөлүнөт. Чоң күнөө, кичинекей күнөө деп экиге бөлүнөт. Чоң күнөө экиге бөлүнөт. Кечирилгис күнөө жана кечириле турган күнөө. Караңыз, ширк деген амал бар, Аллах субханаху ва таала эч качан кечирбейт. Эми адам баласына өзүнүн тизгинине бошотуп, өзүнү коюп жибере турган болсоңуз, адам баласы бузукулукка жакыныраак болот, ширкке жакыныраак болот таухидке караганда. Ошол себептен бир туугандар, мындай нерсени мамлекет өз колуна алат. Ушундай жерлерди талкалап, мамлекет ошондой ширк болбой турган деңгээлде адамдарга мүмкүнчүлүк түзүп бериш керек. Ширк кылбай турган деңгээлде. Себеби мамлекет адамдардын бул дүйнөдөгү жакшылыгыны көздөгөндөй эле акыреттеги төлүктүү жакшылыгын дагы эске алыш керек. Сөзсүз түрдө. Бул дүйнөнүн жыргалчылыгы менен гана чектелип калбаш керек бир туугандар. Бул дүйнөдө каалагандай сонун мүмкүнчүлүктөр түзүп берип, бирок ошол эле учурда буттарды калтырып коюусу бул эмне? Шариаттын максаттарын орундатпаган болуп эсептелет. Шариаттардын максатын орундатуунун эң негизги түркүктөрүнүн бирөөсү балким ушуга окшогон Аллахтан бөлөк сыйынылып аткан нерселерди жок кылуу болуп эсептелет. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям, караңыздар, бийликти колго алганга чейин бул нерселерди кылган эмес. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бийликти колго алгандан кийин эмне кылды? Эң биринчи иштери ушул буттарды талкалоо болду. Себеби бир туугандар, Аллах Таалам тыйган нерсенин эң улугу ширк эмеспи? Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям Меккени фат кылгандан кийин эмне жумуш кылды дейсиз? Эң биринчи Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтып өткөндөй, эң биринчи буттарды талкалоо болду, туурабы? Ошол эле учурда Халид ибн Валидти, Али ибн Аби Толиб жана башка Амр ибн Асты ошол буттарды, Лат, Узза, ошол сыяктуу буттарды талкалап келүүгө жөнөттү, туурабы? Демек, шариаттын максаты орундалыш керек бир туугандар. Караңыздар, мусулмандардын колуна өткөн жерге шариаттын максаты орундалбай, эми булар деле бир күнү иманга келип калар деген нерсе болбойт бир туугандар. Сөзсүз түрдө эмне? Шариаттын максаты орундалыш керек. Ал шариаттын максаты таухид, Аллах Таалага сыйынуу болуш керек. Караңыз, Умар ибн Хаттабтын доорунда Байатур Ридван деген биз билебиз, сахабалар эмне жанагы Худайбия келишимине келгенде Усман ибн Аффан Меккенин ичине кирип кетип өлдү деген жалган кабар тарап кеткенде, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллямга 1400 сахаба эмне берген? Баят берген, туурабы? Чындыкта жана Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям менен дайыма бирге болууда бир дарактын астында баят берген. Умар ибн Хаттаб радиаллаху анхунун доорунда, караңыздар, ошол дарак акырындан ыйыктыкка айланып бараткан болот. Ал дегени, адамдар келип, мисалы умра кылган адамдардагы могул жер Байатур Ридван, ушул жерде ушундай 1400 сахаба Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллямга баят берген деп ошол жерге келип секин-секинден ыйыктай баштаганда, Умар ибн Хаттаб ошол жерде эмне? Адамдар жөнөтүп ошол даракты кыйдырып алып салган. Себеби бир туугандар, ыйыктык даракта эмес, табаррук, береке бул даракта эмес бир туугандар. Чөнтү айтып атпайбызбы? Адамдардын нафсы иннан нафсала аммаратун бису, адамдардын нафсин Аллах субханаху ва таала айтат, жамандыкка гана өндөйт. Жамандыктын эң чоңу бул ширк бир туугандар. Эгерде ушундай нерселерди алдын алып, ошондой мусулмандардын жетекчилери ошондой Аллах Тааламдан бөлөк нерсеге ширк кошо турган жерлерди калтырып кое турган болсо, бир туугандар, ал жерде ширктин тарап кетиши өтө тез болот. Жана бул нерсени бүгүнкү күндөгү реалдуулук көрсөтүп турат. Бир туугандар, бүгүнкү күндө эң көп ширк кайсыл жерде тараган деп сурай турган болсоңуз, бир туугандар, тилекке каршы бүгүнкү күндөгү эң көп ширк бир туугандар Араб жарым аралында, алхамдулиллах, ал жерде мамлекеттик деңгээлде бул нерсеге каттуу турат, бирок ошол Араб өлкөлөрүндө каттуу ширк тараган бир туугандар. Египет, ошол эле Сирия бир туугандар, Йемен, ар бир жердин ширк кыла турган жерлери бар. Ирак, Араб өлкөлөрүндө. Ошол эле учурда Туркия бир туугандар ширкке малынып калган.
Демек, қараңыздар, мемлекеттік деңгейде ошол нерсени тыйбагандыктан адамдар бул нерсени сыйына турган ыйык жер кылып алды. Эми караңыздар, бул нерсе тилекке каршы совет доорунда, совет доору қараңыздар, бир нерсе бар, бир чындык бар, бир туугандар, туура динге каттуу күрөшкөн, дин менен каттуу күрөшкөн. Бул нерсе албетте биз эмне жүрөгүбүз ооруп кабыл алабыз. Совет доору, совет бийлиги дин менен каттуу күрөшкөндүгү, диндүү адамдардын бардыгын өлтүрүп жибергендиги биздин жүрөгүбүздү оорутат. Бирок ошол эле учурда өздөрү байкабаган абалда башка дагы бир бизге жаккан дагы бир иш кылган, ал кайсы болсо мазарлар, ширк болгон жерлерди дагы талкалап жок кылып беришкен. Мазарларды, ошондой сыйына турган жерлерди, булар мусулмандар сыйына турган жер деп ойлогондагы эмне кылган, ошол жерлерди дагы тыйып жок кылган. Алхамдулилла, ошол себептен бүгүнкү күндө бир туугандар Орто Азия дээрлик бардыгы мусулман эли болуп эсептелет. Ошол учурда башка дагы ошол кымыш өлкөлөрүндөгү мусулман өлкөлөрдү ширк араб өлкөлөрүндөй көп эмес бир туугандар. Бирок акырындан пайда болуп келет, жүрөктү оорутат бул нерсе. Бирок дээрлик мындай салыштырмалуу араб өлкөлөрүндө көп эмес. Айтайын деген нерсе, ошол коммунисттер өздөрү байкабаган абалда ширк менен дагы күрөшүп коюшкан. Бул биз үчүн пайда болуп калган. Ошондуктан бир туугандар, мусулмандар сөзсүз түрдө ушундай нерсеге кызыктар болуш керек. Ошондой мусулман адам акыретти күйүп кетпеш үчүн ушундай мазарларды, ушундай Аллахтан бөлөк нерсе сыйынатын жерлерди дагы эмне жок кылууга аракет кылыш керек. Албетте бул эмне мусулмандардын жетекчилеринин мойнундагы милдет болуп эсептелет. Андан кийин Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам эмне кылат, ошол тай кыштагыны неме кылып, ошол жердегилер менен согушуп, Ади ибн Хатим деген ошол жерде бир адам болот, ал Шам өлкөсүнө качып кетет, ал ошол христиан динин тутунган болот, анын карындашыны, анын эжесини кармап алып келе берет. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга алып келип, анан Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын астына коюп коет. Анан жанагы Ади ибн Хатимдин эжеси Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды көрүп, мени бошотчу, сени жакшы инсан деп угуп жүрөм деп суранат. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бошотпой коет. Эртеси өтүп кетип аткан учурда дагы Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды көрүп калат. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдан дагы сурайт, мени бошотчу деп. Анан унабай коет. Үчүнчү күнү дагы сурана бергенде Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам макул деп ырайым кылып, жанагы эмне туткунду бошотуп жиберет. Анан азат кылат дагы. Анан ошол жерде алдында турган адамдар ошол Ади ибн Хатимдин эжесине айтат, төө сурасаң төө дагы берет дейт. Анан Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам төө дагы сураганда төө берет. Анан ошол төөнү минген бойдон туура Шам өлкөсүнө барат. Шам өлкөсүнө барып, өзүнүн бир тууган иниси Ади ибн Хатимди таап, Ади ибн Хатимди Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын ушундай жакшылык кылгандыгын айтып берет. Анан Ади ибн Хатим эч кандай башбанек, бирөөнүн башбанек албай эле, бирөөнүн калкасына кирбей эле туура Мединеге кирип келет. Мединеге кирип келип Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам менен көп баарлашып отурат. Бир канча баарлашып отуруп, кийинчерээк исламды кабыл алат. Караңыздар, Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ошол жерде бир канча суроолорду сурайт. Эмне качасың? Аллахтан башка Кудай жок деп айтуудан качтыңбы дейт. Анан сен жеке жалгыз Аллахтан башка Кудайлар ибадатка татсыз экенин билесиңби дейт. Жок дейт. Эң улук Аллах деген сөздөн качып жатасыңбы деп Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам сурайт. Ал айтат, жок, мен болсо мен өзүмдү ханифмин деп билем, мен жалгыз Аллахка сыйынуучумун деп билем дейт. Караңыздар, Ракусия деген динде болгон. Ракусия деген бул христиандардын ичиндеги бир агым болуп эсептелет. Христиандардын ичиндеги агым бул католиктерге дагы кирбейт, немелерге дагы, православдыктарга дагы кирбейт. Ошол эле учурда жанагы дагы башка агымдары бар. Алардын эң чоң агымы өзүнүн негизинен ошол католик менен православдар. Ошол эле учурда булардын кичине исламга көз карашы жакын болгондору дагы бар. Анан Ракусия мындай айтат. Анан караңыздар, ошол жерде Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат, силер дейт, түшкөн олжонун 4/1 алат элесиңер, туурабы дейт. Ади ибн Хатимге айтып жатат. Ооба деп айтат. 4/1 өзүбүзгө өздөштүрөт элек дейт. А бул силердин диниңерде арам го дейт. Караңыздар, булар динини жашырып, дининин атынан эмне батыл жол менен акча жеген адамдар. Аллах субханаху таала бул жөнүндө Куранда баяндаган. Бир туугандар, улар динини арзан бага сатып жиберип, өздөрү жашырып ошол нерселерди. Анан ошонун артынан өздөрү түшкөн олжонун 4/1 алып жүрүшкөн. А бирок 4/1 алыштык алар үчүн ошол поп деп коебуз, биздин тилде поптор үчүн арам болгон бир туугандар. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын ушундай сырларды билгенлигин билип, бул бир гана пайгамбарлардын иши, пайгамбарлар гана билет бул сырды деп, анан ошол жерде исламды кабыл алат. Карасаңыздар, Ади ибн Хатимге ошол жерде дагы кээ бир суроолорду узатат. Силер дейт, Аллах Тааламдан коюп башка кудайчаларга сыйынып кеттиңер дейт. Жанагылар айтат, биз Аллах Тааламды коюп эч нерсеге сыйынган жокпуз дейт. Ал дегени Аллах Тааламды коюп туруп, силер ошол попторуңарга сыйынып кеттиңер деп айтат. Биз эч кимибиз попко сыйынбайбыз дейт. Сыйынуу дегенде алар ойлойт, сөзсүз ошол попторго барып сажда кылуу же руку кылуу деп ойлойт. Ади ибн Хатим ошондой деп ойлойт. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ошол жерде түшүндүрүп берет. Аллах арам кылган нерсени силердин попуңар адал кылса, адал деп ээрчите элесиңер, туурабы дейт. Ооба дейт.
Аллах адал кылган нерсени попторуңар арам десе, силер арам деп билип, ошону арам деп тыйлат элесиңер, туурабы десе, туура дейт. Мына ушунун өзү ошол попторуңарды Кудай тутуп алуу деп айтат. Көрүнөрбү бир туугандар, бул деген Аллах арам кылган нерсени адал дештик, же болсо адал кылган нерсени арам деген адамды ээрчүү ошол адамды Кудай тутуп алганга барабар. Түшүнүктүүбү? Адал арам бул бир гана Аллах Тааламдын укугу бир туугандар. Аллах Тааламдан бөлөк эч ким бир нерсени арам кылууга жана адал кылууга кыяматка чейин укугу жок бир туугандар. Аллах Субханаху ва Таала адал деген нерсе кыяматка чейин адал болот, арам деген нерсе арам болуп эсептелет. Кимде ким Аллахтын адалын арам кылса, арамын адал кыла турган болсо, адамдар ошону ээрчи турган болсо, адамдар ошого сыйынып кеткен болуп эсептелип кала берет. Сыйыныш үчүн сөзсүз ага барып сажда кылыш шарт эмес бир туугандар. Арамды адал, адалды арам кылган адамды ээрчиген болсо ошого сыйынган болуп эсептеле берет бир туугандар. Көрдүңүздөрбү, ушинтип Ади ибн Хатимди эмне кылат? Ынандырып пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам анан эмне ошондой эмне исламды кабыл алуусуна себеп болот. Анан пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ошол жерде Ади ибн Хатимге жакшынакай сөздөрдү айтат. Ади дейт, ушундай күнгө жетип келесиң дейт. Ал күндө дейт, сен дейт, ушул Тай деген Хияр деген жер болот. Ошо Хиярдан Меккеге чейин бир адам хаудажында деп коет. Хаудаж деген илгерки төөлөрдүн үстүндө адамдар олтуруп кете турган жерди айткан. Биз пайгамбар саллаллаху алейхи аялдары ошо хаудажда жүргөндүгү жөнүндө айттык эле. Ошондой нерсени хаудаж дейт. Бир адам Хиярдан хаудажга олтуруп Меккеге чейин эч бир коркпостон кирип барганын көрөсүң, ошол заманга жетесиң дейт. Караңыздар, ал дегени жолдо эч кандай каракчылар болбойт дейт. Ушундай алтын доор болот дейт. Эч кандай коркунуч болбойт дейт. Бир туугандар, жолуң амандык болуш бул өзү бир бактылуулук бир туугандар. Жолуң амандык болуш. Мисалы, альхамдулилlah, бүгүн ушундай заманда жашап атабыз. Меккеге умрага барып келесиз, жолуңуз аман. Бирөө сизди жолдо уруп, тоноп, акчаңызды алып, жылаңач бойдон кайтып коет деп коркпойсуз бир тууганым. Ушундай заманда жашап атасыз бир туугандар. Караңыз, биз менен дээрлик азыр Хияр эмес, биз менен ошол Мекке Мединенин ортосу дээрлик 3000-4000 километр болуш керек. Ошондой жерге баргандан эмне коркпой, эмне кылып баратасыз, чыгып атасыз. Бул да болсо Аллах Тааламдын нематы. Ошол учурда Ади ибн Хатимдин эмне ошондой түшүнүгүнө келген эмес, ушундай алыс жолду ушундай амандык менен бара турган учур келеби деп. Бирок Ади ибн Хатим ушул нерсени көргөн. Ошондой эле Ади ибн Хатимге айтат, сен дейт, Кисранын немесини, Кисранын байлыгы мусулмандардын колуна өткөндүгүн көрөсүң дейт. Ошол заманда дагы көргөн. Кисранын байлыгы ушундай казыналары менен алтын толу алтын күмүштөрү менен мусулмандардын колуна олжо болуп түшкөндүгүн дагы көргөн. Ошол эле учурда Ади ибн Хатимге айтат, сен дейт, Хурмузундун казыналары ошо немес болгонун көрөсүң дейт. Аны дагы көрүп, эмне Ади ибн Хатим өмүрү узун болуп ошол нерсени дагы көрөт. Андан кийин бир окуя болот. Ал окуя кандай окуя десе, Табук казаты болот. Бир туугандар, Табук казаты кандай болду десе, Мекке фатх болгондон кийин араптардын ошол коомчулугунда, тактап айтканда Араб жарым аралында мусулмандардын аброю ушунчалык деңгээлде өсөт, уже мусулмандарга каршы чыга турган эч кандай күч калбай калат. Дээрлик бардыгы мусулмандар менен эмне же келишим түзүп, жизия төлөөгө ыраазы болот, же болбосо эмне кылат? Жанагы жерде пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам менен пайгамбар саллаллаху ислам динине кирип, исламды кабыл алууга макул болот. Ошентип жанагы жерде ошондой болуп турган учурда бир гана күч болот, ал да болсо Византия империясы болот. Византия империя, эгерде билген болсоңуз, Муата согушунда 200 000 аскер менен мусулмандарга эмне өзүнүн тишини кайраган адамдар болот. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бирок ошол эле учурда 3000 аскерини жөнөтүп, ошол Зейд ибн Харис жөнөтүп, ошол Зейд ибн Харис мусулмандардын канчалык деңгээлде күчтүү экендигин, аларга каршы тура ала турган күч бар экендигин көрсөтүп коет. Бирок ошол эле учурда алар тыйылбастан эмне кылат? Ошол жерде дагы бир ирет мусулмандарга кол чогултуп, мусулмандарды эми бул сапар Мединеге келип талкалап кетүүсүн көздөп эмне кыла баштайт? Ошентип кол чогулта баштайт. Өзүн ошол Византия империясы 40 000 аскер чогултуп, эмне кылат? Ошол эле учурда 40 000 аскери ол Византия империясы чогулткан аскер болуп эсептелет. Ал эми Гассан падышалары жана башка уурлар болот. Ошол уурлар дагы кол чогулта баштайт бир тонар. Ошол учурда Мединеде ушундай сөздөр тарап кетет. Гассандыктар эмне жакында чабуул жасайт экен Мединеге деп. Уже мусулмандар коркуунун үстүнө жашап калат. Коркуунун үстүнө жашап калат бир тонар. Жада калса Умар радиаллаху анху айтат, мен дейт бир сахаба менен бир четте жашайт элем дейт.
ушундай гасандыктар келет экен деп мусулмандардын арасына сөздөр тарап, уже мусулмандар түнү уже коргонуп жата турган болуп калды дейт. Күндөрдүн биринде менин эшигимде ошол жанында жашаган сахаба ушунчалык катуу такылдады эле, мен коркуп кеттим, ошо гасандыктар бастырып келген окшойт деп коркуп кеттим да, чочуп кеттим дагы дейт. Эмне болду? Гасандыктар келдиби десем дейт, андан дагы жаман окуя болду деп айтты дейт. Эмне болуп кетти андан жаман окуя десем, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өзүнүн аялдарын менен эмне кылды? Төшөгүнү бөлүп коюптур деп айтты дейт. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам эмне өзүнүн аялдарга төшөгүн бөлүп, бир ай эмне кылган, ошолорго жаза иретинде бир ай төшөгүн бөлүп койгон, бирок алар аны кээ бир сахабалар талак берди деп ойлошкон. Жок, бирок пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам эмне кылган? Алардын төшөгүнү жаза кичине адептөө үчүн гана эмне кылышкан? Бөлүп койгон. Биз өткөндө фикх сабагынан өттүк, иля деп. Бирок иля бир туугандар 4 айдан ашык болсо, эмне иля болуп эсептелет. Ошол эле учурда илянын өкүмү арам. Ал эми 4 айга чейин төшөгүн бөлүп, ошону адептөө үчүн, аялыңызды адептөө үчүн төшөгүн бөлүп кое турган болсоңуз, бул шариятта бар эле нерсе. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам демек ошол учурда бир ай төшөгүн бөлгөн. Жана ошол учурда бир окуя болду. Кандай окуя болду десе, караңыздар, мусулмандарды дээрлик мусулмандарга тең чыга турган күч калбады Араб жарым аралында. Бардыгы чоң күчтөр талкаланды. Мусулмандардын астына багынып келди. Кээ бирлери качып кетти, кээ бирлери багынды. Кээ бирлери исламды кабыл алса, кээ бирлери жизия төлөп жашоого ыраазы болду. Эми бул учурда бир гана пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга тирешип, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга жаман ойдо жүргөн эмне күч калды? Ал да болсо мусулмандардын арасында жүргөн мунафыктар эле. Мунафыктар бир туугандар сыртынан мусулмандын кейпини кийген, бирок жүрөгү эмне мусулмандарга ушунчалык жамандык келүүсүн жакшы көргөн адамдар эле. Демек караңыздар, ошол жерде мунафыктар эмне кылды? Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга жамандык, кутум, мусулмандарга кутум уюштуруу үчүн бир тез аранын ичинде зирар деген, Аллах субханаху ва таала зирар мечити деп атайт, зирар деп зыян мечити деген. Ошондой мечит кура койду. Анан пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ошол мечитке келип, өзүңүз ачылыш жашап бериңиз, ошол мечитке келип намаз окуп бериңиз дедиле. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам согуш менен алек болуп, ага барбай калды. Бирок Аллах субханаху ва таала ошол Табуктан кайтып келгенден кийин ошол мунафыктардын жүзүн ашкерелеп, бир туугандар анан ошол мечитти бузуп талкалаганга буйрат. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ошол Мединеге келе электе эле сахабаларын жөнөтүп ошол мечитти бузуп талкалайт бир туугандар. Эмне себептен? Себеби мечит курулганда максат бир туугандар Аллахтын разылыгы болуш керек. Аллахтын разы боло турган амалдар кылына турган максатта курулуш керек. Мечиттин бир максаты бар. Жөн эле куруп коюп ошол бойдон таштап коюш эмес максат бир туугандар. Мечиттин негизги максаты ошол жерде таат ибадат болуш керек. Мусулман үммөтүнүн башы биримдик, мындайча айтканда бирдиктүү боло турган жер болуш керек. Эми алардын максаты андай болбоду. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам андай мечиттин барынан жогу жакшы деп эмне бузганга буйруду. Ошентип пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам эмне ал мечитти бузуп талкалады. Аны эмне Табуктан келгенден кийин кененирээк токтолобуз иншалла. Ошентип жогоруда айтып өткөндөй румдуктар 40 000 аскери менен келип эмне Лахм Жузам деген арабтардан дагы аскер чогултуусун буйруп, ошол жерде эмне дээрлик мусулмандарга каршы чабуулга чыккандыгын уккандан кийин пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам аннык билди. Демек алар биз менен согушууга даяр экен деп. Демек бир туугандар абал кыйла оорлотту. Дагы абалды бир туугандар оорлоткон бир жагдай ал ошол ушунчалык жайдын саратанында болгон болот. Жайдын саратаны бир туугандар сиз менен биз жашаган чөлкөмдө жайдын саратаны канчалык бизди кыйнап салат? 40-45 градус канчалык кыйнап салат? Эми Араб жарым аралында бир туугандар айрыкча чөлдөрүндө 65-60 градус ысык болот. Ошондой жерде пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жана мусулмандар сыналды. Аллах таалам караңыздар аларга ошол Табук согушуну ушундай жайдын саратанында тагдыр кылып, анан ошол эле учурда алар караңыздар курма багы болот эле Медина элинин. Медина элинин курма багы болуп, ошол жерде түшүм алат эле. Түшүм жыйыла турган учурга туш келип калды. Эми өтө чоң сыноо бойду. Же дүйнөнү тамдаш керек, же акыретти тамдаш керек. Эки ача жолдун бирөөсүнө гана барыш керек, эки ача жолдун эки жагына барыш мүмкүнчүлүк болбой калды. Демек ошондой болуп сыналды. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын данышман саясатын карагыңыз. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бул жерде кайсыл немени ушундай чечимди кабыл алды. Караңыз, эгерде ошол Византия империясыны жөн коюп Мединеге кол салуусуна жол ачып бере турган болсо, алар келип Мединенин эли менен согуша турган болсо, мусулмандардын аброю төгүлүп, зорго кашыктап жыйган абройлору, ушундай күчтөрү талкаланып, мусулмандардын дээрлик эмне адамдар азайып, жана жаңы эле исламга келгендер заматта Рим империясына кошулуп, ошол Византия империясына кошулуп, мусулмандарга каршы согушуусу бул анык турган эле сөз эле.
Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ошолордун бардыгын жет өлчөп бир кесип, бир туугандар эмне кылды? Аягында ушундай чечим кабыл алды. Анда биз алар чабуул кылса, биз аларды күтүп алабыз деп, алдынан чыгабыз деди. Мединеде күтүп албайбыз. Биз ошол эмне Табукта күтүп алабыз деп пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам эмне ошол чечимди кабыл алды. Себеби Табукта күтүп алышы бул биринчиден мусулмандардын аброюнун сакталып калышына себеп болот эле. Экинчиден, эгерде мусулмандардын колу бийик келип туруп ошол согушта ута турган болсо, бул мусулмандарга эбегейсиз эч бир адам күтпөгөн ушундай чоң бир эмнени тартуулайт эле, абройду тартуулайт эле. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ушулардын бардыгын изилдеп, терең изилдеп, тыкыр изилдеп көрүп туруп, анан таразылап көрүп туруп аягында ушул чечимди кабыл алат. Аттанабыз, алардын алдынан чыгабыз деп. Караңыз бир туугандар, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам согуш стратегиясын билген инсан катары эң күчтүү мындай кол башчы деп айтсак болот. Бир туугандар, сиз менен биз жашообузда Наполеон же болбосо Чыңгыз хан ошол сыяктуу адамдарды согуш майданында эң күчтүү ушундай кол башчы болгон деп мисалы тарыхтарды өтүп жүрөбүз. Бирок пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бир туугандар, караңыздар, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам алардан кем калган эмес. Алардан күчтүү болсо болгон, бирок алардан кем калган эмес. Ошол эле учурда мисалы Наполеон, Чыңгыз хан бир жааттан гана ушундай белгилүү болсо, андан башка жакта бир туугандар мисалы үй бүлөгө мамиле кылууда, же болбосо тууган урук менен мамиле кылууда, же болбосо элине социалдык ушундай нерселерин эске алууда кемчилик кетирген болушу мүмкүн. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бүт жактан идеал болгон бир туугандар. Ошондуктан Аллах субханаху ва таала лакад кана лакум фи расулиллахи усватун хасана. Сиздер үчүн пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламда үлгү бар деди. Бир туугандар арабтарда деген жок, паланчы пустанчыда деген жок, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламда деди. Демек пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам биз үчүн идеал адам. Бир туугандар, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам биз үчүн кумирибиз болуш керек. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бардык нерседе акыйкат үлгү тутула турган адам. Үй бүлөдө ата болгондо пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам үлгү болуп берет. Күйөө болгондо пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам үлгү болуп берет. Кошуна пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам үлгү болуп берет. Мечитте имам болгондо пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам үлгү болуп берет. Дагы кандай жааттар пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам үлгү болуп берет. Ошол эле учурда бир туугандар согуш майданында пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам баатырлыкта дагы үлгү болуп берет, эр жүрөктүктө дагы үлгү берип берет. Кече Хунайнда көрдүк, Хунайнда бардыгы качып баратканда пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өзү калып туруп, мага коюп бергиле, мен өзүм барам деп жанагы качырын минип алган бойдон алдыга аттанды. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам эр жүрөктүктү дагы эмне болуп берет, үлгү болуп берет. Ошол эле учурда эң күчтүү стратег жана эң күчтүү аскер башчы болгондо да пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам үлгү болуп берет. Ар бир нерсени жет өлчөп бир кескен. Жет өлчөп бир кескенде өзүнүн кызыкчылыгына эмес, ислам үммөтүнүн кызыкчылыгына кескен. Караңыз, исламдын аброюну эске алып туруп эмне кылды? Мединеде ысыктыктан коркуп же болбосо ушундай сыноодон кыйынчылык болуп атат деп мусулмандардын абалы ал убакта оорураак эле, ошолорду эске алып Мединеде эле күтүп алсак болот эле деген жок. Жок деди. Бисмилlah, Аллахка таваккал кылып аттанабыз деди. Ошентип пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам менен бир туугандар эмне сахабалар эмне кылды? Аттанып пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ушул согушту, башка согуштарды жашыруун кылып айтпай барган болсо, ушул согушту жарыя кылды, жар салды. Бүт ислам чек арасында жайгашкан адамдарга жар салды. Ошолордун арасында меккеликтерге да жар салды, келип кошулгула, биз Табукка аттанабыз деп. Бардыгы ошол жерде келип кошулуп атты. Мединеге адамдар толуп кетти. Ошол учурда пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ким кандай мүмкүнчүлүк болсо Аллахтын жолуна салымын кошсун деди. Аллахтын жолунда болуп турган согушка салымын кошсун деди. Анан ошол жерде сахабалар бир туугандар мусабака ойношду. Кайсыл нерседе мусабака ойношду? Мен баймын дештекте эмес бир туугандар. Менин акчам көптүктө эмес, мен көп аш беремин адамдарга, аш берүүдө мен күчтүүмүн деп эмес, Аллахтын жолунда ким жакшы иште, ким биринчи болот экен. Вассабиқуна сабиқун улаикал муқаррабун деген аятка амал кылышты. Алдыңкылар, мына ошолор эмне Аллах тааланын алдында жакындар деген аятта эмне мусабака кылышты. Булар жакшылыкта мусабака кылышат эле. Аят түшсө ошол аятка биринчи болуп ким амал кылат деп мусабака кылышат эле. Куттун бүгүнкү күндө сиз менен биз үй салышта мусабака кылып аткан сыяктуу, машина алышта же болбосо дагы бир нерседе, дүйнөлүк нерседе мусабака кылып аткан сыяктуу алар жакшылыкта мусабака кылат эле. Анан ошол жерде караңыздар, бир туугандар, жанагы жерде сахабалар өздөрүнүн бар нерселерин алып келип пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын эмне алдына таштай баштады. Ошол жерде кээ бир сахабалар ыйлады: "Эй Аллахтын элчиси, мага дагы мүмкүнчүлүк берчи, мага дагы ат жабдуусу менен берчи, мен дагы барып согушайын" деди. Себеби согушуу, Аллахтын динине кызмат кылуу алардын жүрөгүндө бар эле ошол адамдардын. Ыйлады, бирок чындыгында колунда эч нерсе жок эле. Жана калса Аллах субханаху ва таала алар жөнүндө аят түшүрдү. Караңыздар: "Ла ажиду ма ахмилукум алейхи", мен силерге силер минип бара турган нерсе таппай атам деп айтты бир убакта деп Аллах субханаху ва таала айтты. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ошентип айтты жанагы сахабаларга. Караңыздар, ошондо жанагы сахабалар ыйлады, көздөрүнөн ушунчалык жаштар сакалдары суу болуп кеткенге чейин ыйлады. Бир туугандар, мен ошол согушка катышпай каламмы деп. Караңыздар, чындап ошол адамдар ыкластуу адамдар эле. Жөн эле тилинин учунда
айтып коюп анан эртең сөзүнөн кайтып кете турган бизге окшош адамдар эмес эле бир туугандар. Алар эмне чындап жүрөгүндө бар адамдар эле. Ошол себептен Аллах субхана таала жүрөгүндөгү түпкү сырын билгендиктен аят түшүрдү аларга. Караңыздар бир туугандар. Андан кийин анан Абу Бакр Сиддик радыйаллаху анху келди. Абу Бакр Сиддик радыйаллаху анху 4000 дирхам акчасын алып келип туруп пайгамбар саллаллаху алейхи астына таштап койду. Пайгамбар саллаллаху алейхи Абу Бакр, үйүңдө бир нерсе калтырдыңбы деди. Ооба, калтырдым. Нени калтырдың? Үйүмдө Аллах жана анын расулун калтырдым деди. Караңыз бир туугандар, үйүндө эч нерсе калтырган эмес. Субханалла, Абу Бакрдын ыйманы. Умар радыйаллаху анху айтат, мен дейт Абу Бакрдан эч жерден аша албайт элем. Болсо болду, мен ушул жерде ашамын деп ойлодум дагы дейт. Үйдө бар мүлкүмдүн жарымын алып келип туруп таштадым дейт. Абу Бакр, Умар, үйүңдө бир нерсени калтырдыңбы? Дедиле, ооба, калтырдым. Нени калтырдың деп пайгамбар саллаллаху сураганда, үйүмдө ушунун жарымын, куттум ушундай өлчөмдө дагы мүлктү калтырдым дейт. Ондан менден кийин анан Абу Бакр келип таштаганда, балким бул жерде саны айтылган эмес. Абу Бакр балким Умар радыйаллаху анхудан аз нерсе алып келиши мүмкүн, мындай саны жагынан караганда. Бирок үйүндө бар нерсени караганда бир туугандар, Абу Бакр үйүндө бар нерсенин баарын алып келген. Ошондо Умар айтат, ошол сөзүнөн кийин мен билдим дейт. Абу Бакрдан эч жерде эч нерсе менен аша албайт экенин билдим дейт. Абу Бакр дайыма менден озуп жүрөт экенин билдим дейт. Усман ибн Аффан радыйаллаху анху, караңыздар бир туугандар, ошол учурда Шамга өзүнүн кербенин даярдап койгон болот. Кербенинен даярдап, жанагы жерде Шамга чыгам деп турган учурда ушул согушка жар салынып калганда, ошол бардык кербенин 200 төө жабдыгы менен 200 төө ошол үстүндөгү жүгү менен Аллахтын жолуна эмне кылып садака кылып. Ошол эле учурда 100 ат, бир тонар 100 ат, анан кийин дагы эмне жабдыгы менен неме кылат. Анан дагы ушунчалык көп алтын берет, 200 укия күмүш берет. Ошолордун бардыгы бириккенде 400 төө жана 100 ат болуп эсептелет бир тонар. Ошол нерсени Аллахтын жолуна эмне кылып жүрөт, садака кылып жүрөт. Ошол нерсени садака кылганда, караңыз, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бүгүндөн кийин Усман радыйаллаху анху не кылса кылсын, уже эч кандай кылган иши зыян тийбейт дейт. Бир туугандар, сахабалар мына ушул нерседе мусабака кылышкан. Ошол учурда кээ бир сахабалар болот, бир туугандар акыйкатта үйүндө алып келейин деп сахабаларды көрүп атат. Ар ким ушундай нерселерин алып келип кошуп атканда, бирөө 4 та курманы табат. 4 курма, бир туугандар 4 эле штук курма. Ошону алып келип Аллахтын ыраазычылыгы үчүн ушул бар нерсесин алып келет. Ошол жерге эмне пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам таштайт. Жанагы жерде мунафыктар, динди шылдыңдаган мунафыктар, булар көп алып келгенин айтат, өзүн макташ үчүн алып келип таштады дейт. Аз алып келгенин айтат, Аллах таалам бунун 4 та курмасына муктаж эмес эле деп айтат. Бир туугандар, бул мунафыктарга эч кандай сөз жок бир туугандар. Караңыздар, ушундай шылың, булардын максаты мусулмандарды шылыңдаш болот. Бирок чыныгы мусулмандар, ыкластуу мусулмандар жанагы жерде үйүндө бар нерсесин алып келет. Андан башкасы жок эле. Болсо алып келет эле, бирок жок үчүн алып келбеди бир туугандар. Ошентип пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам астында эмне ушундай нерселер жыйылып, бирок бир деле 30 000 аскерге ал нерсе аздык кылат эле. Бир туугандар, мусулмандар 30 000 аскер менен эмне кылат? Аттанат. Ошол Табукка карап аттанат. 30 000 аскер, күндүн ысып турган учуру, сууга муктаж, тамакка муктаж, төөлөрү жей турган азыгы аз болгон учурда пайгамбар салам Аллахка таваккул кылып ошол жерге сапарга аттанат. Караңыздар, жолдо бир туугандар суу жок, суусашат, кыйналат. Жолдо тамак жок, кыйналат. Кээ бир сахабалар айтат, жолдо өзүбүздү алдап жалбырак жеп бараттык. Ушунчалык көп жалбырак жегенден оозубуздун ичи оюлуп кетти, мүлктөрүбүз оюлуп кетти дейт. Караңыздар, ошентип эмне кылат? Жанагы Табукка аттанып барышат. Бир туугандар, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам демек биринчи жолу 30 000 аскерден турган эмне күч ушундай чогултту. Биз ушул убакка чейин эң көп күчтү Хунайн согушунда көрдүк эле, 12 000 аскер. Демек 30 000 аскер. Эгерде жакшылап анализ кылсаңыз, күндөн күнгө ашып баратат. Байкадыңызбы, күндөн күнгө мусулмандардын сабы ашып баратат. Бир убактар келет, албетте пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өтүп кеткенден кийин 200 000 мусулмандардын аскери 200 000 болуп тизилет. Бир убактар келет, андан дагы көп болуп тизилет. Бир туугандар, бул деген жеңиш эмеспи? Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жеңишке карай бет алып баратат. Ошентип жанагы жерде 30 000 аскери менен ошентип эмне Жайшул Усра деп аталып калат. Жайшул Усра деген кыйынчылыкты, машакатты көргөн ошондой эмне аскерлер деп аталып калат. Ошентип эмне Самут коому өткөн, Самут коому азапталган жерге жеткенде пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бул жерден суу дагы ичпегиле, бул жерден эч нерсе жебегиле, бул жерде көрсөңөр тезирээк өтүп кеткиле дейт. Себеби Аллах субхана ва таала Самут коомуну азаптаган эле. Андан кийин пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ошол жерде
бир өзөнгө келип ошол жерде суу ичип, ошол жерде сахабалар дагы суу ичирет. Анан дагы бир өрөнгө келгенде айтат, ошол жерге мен жетмейинче эч кимиңер суу ичпей тургула дейт. Бирок тилекке каршы эки сахаба келип ошол булактан суу ичип жүрөт. Ал булактынийненин көзүндөй тешиги болот. Ошол тешигинен суу агып аткан учурда суусап кеткен сахабалар ичип жүрөт. Пайгамбар саллаллаху алейхи келип айтпадым беле деп тилдеп, анан кийин ошол жерде ичет дагы, өзү суу ичет дагы, анан кийин суусунан ашканын жанагы жерге куйганда жанагы жерде эмне болот? Ушундай суу атып чыгат. Жанагы бул Аллах Тааланын мужизасы болот. Караңыздар, пайгамбар саллаллаху алейхи колу менен кылдырган мужизасы болот, атып чыгат. Ошондо Муаз карап турган болот, ушу хадисте риваят кылган Муаз болот. Муаз дейт, билгин дейт, ушул жерде дейт бир убактарда жашыл болуп, ушундай эмне жашылданган өрөөң болуп кетет дейт, бир туугандар. Жашылданган өрөөң болуп кетет дейт. Акыйкатта бир туугандар, бүгүнкү күндө Табук, ушу Табуктун айланасы ушундай эмне көк Сауд Арабия падышачылыгындагы эң жашылданган жер бүгүнкү күндө эмне ушул Табук, ушул Сауд Арабиянын эмне түндүк жагы эмне жашылданган жер болуп эсептелип калат. Андан кийин пайгамбар саллаллаху алейхи ошол жолдо баратканда эки намазды, ошо Табукка жеткенге чейин эки намазды бир кылып окуп барат. Ал дегени пешин менен асырды бир окуйт, анан шам менен куптанды бир окуйт. Кээде пешин менен асырды пешиндин убагында окуса, буну жамы тақдим деп коет. Кээ бир учурда пешин менен асырды, асырдын убагында окуйт, ал жамы таахир деп коет. Ошентип окуп баратып, эмне ошентип куптан немеге Табукка жеткенге чейин ошентип окуйт. Бул хадис бир туугандар Бухари жана Муслимде келген хадис. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын эки намазды кошуп окугандыгы. Демек, ушуга карай сапарга чыккан адам ушул пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын ушул сүннөтүнө ылайык ушу эки намазды бир кылып окуп койсо, бул шариятыбыз уруксат берген амал болуп эсептелет. Андан кийин пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам эмне ошол пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жана өзүнүн кошуну менен эмнеге барат? Ошол Табукка барат. Табукка барып, караңыз, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ошол жерде жакшынакай насаат немелерин айтат. Мындайча айтканда, алардын ошондой жүрөгүндөгү Аллахтын жолуна болгон сүйүүсүнү ан сайын кызытыш үчүн, кубаттандыруу үчүн пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жакшынакай аят хадистер менен ошо Аллах жолунда болгон согушууга таргип кылып, кызыктырып, сонун аяттарды окуп, ушундай жакшынакай нерселерди айтып берет. Бирок жанагы немелерчи деген суроо пайда болот. Тиги ошол мушриктер, Византия империясынын аскерлери 40 000 болуп тизилген аскерлери каякта деген болсо, караңыз, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын келетканын угуп, алар баардыгы качып кеткен болот. Табукка келгенде пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын келетканын угуп туруп качып кеткен болот. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын өзгөчөлүктөрүнүн бирөөсү, бир туугандар, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өзүнүн жоокерлери менен аттанганда 1 айлык жолдо капырлардын жүрөгүнө коркуу түшөт, бир туугандар. Бул мусулмандардын өзгөчөлүгү, бир туугандар. Мусулмандар, караңыздар, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам чыга электе уже жанагы капырлар корко баштаган. Ошентип жанагылар аскери көп болушуна карабастан, кече 3000 аскери менен кантип жанагы немелер тайсалдап коюшту. 200 000 аскери дейми, булар 30 000 аскери менен келсе бизди жаман кылат го деген ойдо эмне кылат, жанагы аскерлер баардыгы качып жок болуп кетет. Ошентип пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ошол согушта эч кандай эмне чабышпайт, эч кандай салгылашуу болбойт. Бирок бир туугандар, ушул согуш болбосо дагы, ушул согуш болбогондугу мусулмандар үчүн согуш болгонго дагы көбүрөөк пайда алып келет. Ал кандай десе, Араб жарым аралындагы арабтар дээрлик Византия империясынын немесин алакасын үзөт. Византия империясында ушундай жизия төлөп жашап аткан арабтар эми толугу менен мусулмандардын астына өтөт. Мусулмандардын кубаттуулугу, күчүнө анык ишенип, ынанып, эми мусулмандардын коргоосунун астына өтүшөт. Кээ бирлери исламды кабыл алып өткөн болсо, кээ бирлери эмне кылат, жизия төлөө убадасы менен өтөт. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ошо жизия төлөө менен өткөн немелерге ушундай өзүнүн катын жазып берет. Ошентип караңыздар, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам кайтып ошондой чоң ийгилик менен кайтып келет. Ал ийгилик дээрлик исламдын эмне ислам тарыхындагы нукту бузган ийгилик болуп эсептелет. Нукту буруп жиберген. Кайсыл жака? Жакшы, мусулмандардын пайдасы жака бурган. Ошондон кийин эмне бир эле Византия империя эмес, башка чоң-чоң империялардагы мусулмандар менен эмне эми эсептешиш керек экендиги жөнүндө ойлоно баштайт. Демек, караңыз, согуштун болбогондугу мусулмандарга чоң пайда менен кайтты. Ошол согуш болсо, билбейбиз кандай болушуну. Бул тагдыр болгон жок. Бирок согуш болбосо дагы мусулмандардын аброю эбегейсиз, мындайча айтканда, ушунчалык мусулмандардын акылына сыйбай турган деңгээлде өсүп кетти. Мусулмандар эми ушул күндөн баштап Араб жарым аралын дээрлик толугу менен колго алып өттү. Араб жарым аралында дээрлик Аллахтан бөлөк сыйынган эмне сыйнылган нерселердин калбай калгандыгы мусулмандар үчүн ийгилик эле. Ошол эле учурда
башка урлардагы эгер болсо Аллах Тааламдан бөлөк нерсе сыйынган болсо да бирок алар эмне мусулмандарга эми жизия төлөп баштайт эле. Ошентип пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам эмне Мединеге кайтты. Мединеге кайтып келе айтканда бир окуя болду, бир тугандар, ушул окуя менен жыйынтыктайбыз. Ал окуяда мунафыктар мусулмандарга кутум уюштуруп, пайгамбар саллаллаху алейхи кутум уюштуруп өлтүрүүнү каалайт. Мунафыктар жанагы мусулман пайгамбар саллаллаху алейхи артынан намаз окуп аткан мунафыктар пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бир кыска келгенде пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын төбөсүнө Амр ибн Ас жетелеп алган. Артынан Хузайфа ибн Яман таяк менен айдап алган болот. Ошол учурда караңгы түн болот. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам адамдардын келетканын шокумду байкап калат. Анан ошол жерде Хузайфага айтат, баргын дагы төллөрдү айдап жибергин дейт. Хузайфа ибн Яман барат дагы ошол кысык жер болот. Ошондой кысык жер болгондо анан жанагы жерде эмне Хузайфа барат дагы жанагы төллөрдү таягы менен эптеп кайтарып жиберет. Жанагы жерде мунафыктардын жүрөгүнө коркуу түшүп кетет дагы, анан качып кетип калат. Ошондо караңыз, Хузайфа ибн Яманга пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам кулагына шуурап ошол жердеги мунафыктардын ар бирине аты менен атап берет. Ошондон кийин пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын сырын сактоочу болуп аталып калат. Мунафыктардын бардыгын билген бир гана Хузайфа ибн Яман болот. Ошондон Умар радиаллаху анху: "Эй Хузайфа, айтчы, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам мунафыктардын атын эсептегенде менин атымды эскербеди беле?" дейт. Караңыз, жок, сенин атың эскерген эмес деп айткан Хузайфа ибн Яман. Жаназа болуп калса, Хузайфаны күтүп турушат эле бардык момундар. Эгерде Хузайфа радиаллаху анху жанагы жерде жаназага барса, бул момун экен деп жаназага барат эле. Себеби Аллах субханаху ва таалам ошол Табук согушунан кийин мунафыктардын бетин ачып койгон бир тугандар. Мунафыктарды бетин ачкандай окуя ушул Табук согушундай болгон эмес. Себеби Табук согушуна мунафыктар барбай койгондон кийин Табук согушунан кайтып келгенден кийин мунафыктар пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга эптеп ар түрдүү шылтоолорду айтып келгенде Аллах субханаху ва таалам Тауба сүрөсүн түшүрүп мунафыктардын жүзүнү дээрлик ашкере кылып койгон. Дээрлик ошол окуядан кийин, Табуктан кийин мунафыктардын мурда балким ушул болсо керек деп жүргөн мусулмандар анык билип калган, ушул мунафык болду депчи. Ал менен катташууну үзгөн, ал ооруса зыярат кылбай койгон, ал өлчө жаназасына барган эмес. Себеби Аллах субханаху ва таалам тыйган. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды алардын жаназасына катышуусунан тыйган. Демек караңыздар, мунафыктар мына ушундан кийин кор абалга түшкөн, акыйкатта кор абалга түшкөн. Бир тугандар, эң аягында, сөзүбүздүн аягында эмнени айтабыз? Бир тугандар, ыкластуулук менен кимде ким динге амал кыла турган болсо, Аллах таалам көрүп турат, билип турат. Сиз адамдар үчүн кылган болсоңуз, адамдардан Аллахтан алган соопту ала албайсыз. Эгер Аллах үчүн кылган болсоңуз, Аллах таалам эбегейсиз соопторду берет бир тугандар. Эми караңыздар, мунафыктар сыртынан мусулмандардын келбетин кийди, бирок ичинен жүрөгүндө күфүр болгондон Аллах субханаху ва таалам жүзүн ашкере кылып аларды бул дүйнөдө коркутуп койду. Жаш балдар дагы тоготпой калды аларды. Эми караңыз, ыкластуу болгон сахабаларды караңыз. Билал радиаллаху анхуну караңыз, бир тугандар кече эле кул болуп мушриктердин колунда итке окшоп жетеленип жүргөн Билал кече Макка фатх болгондо эмне болду? Каабанын үстүнө чыгып азан айтты го. Аллах таалам даражасын көтөрдү. Бир тугандар, ошондуктан ыкластуу болойлу. Ар бир амалыбызда ыкластуу болойлу. Аллах үчүн кылайлы. Адам үчүн эмес, Аллах үчүн кыла турган болсо, Аллах субханаху ва таалам биздин жүрөгүбүздөгү ар бир сырларыбызды билип турат бир тугандар, даражабызды көтөрөт, акыретте есепсиз сооп берет. Aqulu qawli hadha astaghfirullah li wa lakum. Subhanaka Allahumma wa bihamdik wa nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilayk. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma.